Бул алтын. Тагырагы Дори эритмеси. Кумтөрдүн миңдеген кызматкерлеринин күнү түнү тыным албай иштеген маңдай тер, ак эмгегинин жемиши. Ооба, дал ушул чоктой кызыл баалуу металлды өндүрүү үчүн кумтөрчүлөрдүн ынтымактуу командасы баардык күчүн, билимин, узак жылдар топтогон зор тажрыйбасын жумшап келет. Дори эритмесинин 70-80% таза алтындан, калганы күмүш, темир жана башка металлдардан турат. Кубаттуу мештен чыккан Дори эритмесине атайын ээн тамга басылат дагы, ошону менен кумтөрдөгү алтын өндүрүү процесси жыйынтыкталат. Бирок ошол жыйынтыкка жетүү канчалык оор экенин көпчүлүк биле бербейт. Көзгө толуму жок, өтө жөнөкөй көрүнгөн бул металлды өндүрүү чынында өтө татаал технологиялык процесстер менен коштолот. Эң алгач геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлөт. Тоо ташты жөө аралаган геологдор менен бирге геохимик, геофизиктер жер кыртышынын ар бир метрин кылдат изилдеп, алтындын изин таап беришет. Алар белгилеп берген тилкелерде бургулоочу адистер ишин баштап, жердин жети катмарынан кендин миңдеген метр үлгүлөрүн алып чыгып беришет. Андан соң долбоорлоо жана пландоо жумуштары уланып, маркшейдерлер, тоген инженерлери руда казыла турган жердин так картасын, чек арасын чийип, карьердин долбоорун түзүшөт. Ошентип кезек карьердин кочоюндары жана эмгектин күжүрмөн каармандары болгон экскаватор жана самосвал айдоочуларына жетип, бороон чапкынга, ызгардуу аязга карабай, күнү түнү рудаларды кампаларга, алтын ылгоочу фабрикага ташып беришет. Алар алкынтып айдаган алып техникалардын абалына тынымсыз көз салган механик, электрик, ширетүүчү, слесарлардын да жаны тынбайт. Баса, бир жылдан бери кумтөрдө карьердик ыкма менен бирге жер астынан кен казуу иштери дагы активдүү жүрүп жатканын баса белгилей кетели. Жердин тереңиндеги кесиптештерибиздин эмгеги дагы өтө оорчундуу. Сыртта кычыраган суук болсо, жер астында жайдын аптабындай температурада алар кабагын кашым дебей, жогорку чеберчилик менен өз ишин аткарып келишет. Ошентип, карьерден келген рудаларды алтын ылгоочу фабриканын босогосунан, майдалоочу тегирмендердин операторлору тосуп алып, кен байытуучулар менен бирге таш, топурагы аралашкан рудаларды чачтын кылындай майда кумга айлантып, баалуу металлды башка тектерден бөлүп алышат. Алар металлург, лаборант, химик-аналитик, эритүүчүлөрдүн алтын колунан баалуу Дори эритмесине айланат. Бул татаал жолдо инженердин акылы, коопсуздук кызматкеринин кыракылыгы, ак халачан медиктердин камкордугу, айлана чөйрөнүн тазалыгын караган экологдордун дагы эмгеги ат көтөрбөс. Ал эми кезектеги нөөмөттөн чарчап келген кызматкерлерге үйүндөгүдөй жылуулук тартуулап, жайлуу шарт түзгөн лагерь кызматкерлери менен даамдуу тамак ашын даярдап тосуп алган ашпозчулардын аракетин да айтпай кетпесек болбос. Негизи тоген тармагында баалуу металл өндүргөндөрдү жалпысынан металлургтар дегенибиз менен, бул иште геологдон химикке, айдоочудан ашпозчуга чейинки кесип ээлеринин эмгеги, аракети, кошкон салымы өзгөчө. Андыктан 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир демекчи, бир максатка, бир тилекке бириккен, өлкөбүздүн экономикалык бакубатчылыгы үчүн күрөшкөн кумтөрдүн кесипкөй адистеринен куралган бекем жана ынтымактуу командасын металлургтар күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.